Казакстанда өнөр-жай өндүрүшүнүн көлөмү биринчи жарымжылыкта 6,5% өсүп 29 триллион теңгеге жетти. Негизги өсүштү унаа жасоо, химия жана тамак аш тармактары камсыздады. Иштеп чыгаруу өнөр-жайы өлкөнүн ички дүң өнүмүнө 12,4% деңгээлинде салым кошту. Жалпысынан республикада экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүү боюнча мамлекет башчысынын тапшырмаларын жигердүү ишке ашыруу уланууда. Бул тууралуу премьер-министрдин биринчи орун басары Роман Скляр өкмөттөгү брифингде билдирди. Анын айтымында быйыл Казакстанда 1,5 триллион теңгеге 190 долбоорду ишке киргизүү пландалууда. 47 объект ишке кошулду. Ошондой эле инвесторлорду тартуу жана аларга шарттарды түзүү боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Инвестиции в основной капитал у нас растут. Инвестиционные проекты Бизде негизги капиталга салынган инвестициялар өсүүдө. Биз албетте мамлекет тарабынан да инвестицияларды көбөйтүп жатабыз. Бул инженердик инфраструктураны куруу, транспорттук инфраструктураны куруу. Мамлекет салттуу түрдө инвестиция салган тармактар. Ал эми инвестициялык ийгиликтүү долбоорлорго келсек, биз кайра иштетүү секторуна инвестиция салууга көбүрөөк кызыктарбыз. Бирок Тоо-Кен металлургиялык комплекси дагы биз үчүн артыкчылыктуу болуп саналат. В инвестициях в обрабатывающий сектор, но и ГМК для нас является также приоритетом.